Менин айтайын дегеним бүгүн балдарга көз тийүү ата энесинин жакшы көрүүсүнөн да болушу мүмкүнбү? Эгер болсо, ата эне эмне деген сөздөрдү айтыш керек? Кайсы сөздөр менен, сүрөлөр менен үй шартында балдарын коргош керек? Ооба, туура айттыңыз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк ата энелер ислам дининен маалыматы аз же болбосо жок болгондуктан жана алар өз балдарын жин шайтандардан кандай коргоону үйрөнүүсү керек экендигин билбегендиктен бүгүнкү күндө балдардын көз тийип ооруп аткан учурлары көп. Жана ал балдарды үй шартында коргоо мүмкүн. Ал эми ата энеси дагы аларды көзүктүрүп, жана бүгүнкү күндө же болбосо биздин тилде көпчүлүктөр кирнелеп калуу деген сөздү колдонот. Мына ошол ар бир адамдын сугу, айрыкча жаш балдар сүйкүмдүү болгондуктан, же болбосо кимдир бирөө сулуу болгондуктан аларга адам суктануусу менен анын сугу жана көзү түшүшү толук ыктымал. Мына ошолордун бардыгынан коргоонун жолдорун ислам шарияты кенен үйрөтүп кеткен. Алардын пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир күнү өтө кооз, сулуу болгон баланы көрөт дагы айтат. Буга көз тийип калбаш үчүн чекесине кандайдыр бир көөдөн сыйпап коюусун буйрат. Жана дагы андан дагы алдына алуу үчүн ар бир ислам шарияты ар бир ата энеге төрөлгөн күндөн баштап, жада калса төрөлө электен баштап, качан анын баланы коргоо үчүн никелик ислам дини шарият мүмкүнчүлүк берген аял эрдин ортосунда жакындоодон алдындагы ошол шайтандын зыянынан коргоочу дуаны үйрөткөн. Жана андан кийин эле бала биринчи эле дүйнөгө келген күндөн баштап пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам балдардын бешенесинен кандай десек төөсүнөн мындайынан кармап туруп эмне кылган, белгилүү дуаны окуган. Өзүнүн неберелерине окуп көрсөткөндүгү жана ал эмнеге деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки небересинин башын кармап дейт. Уидукума би калиматиллахи тамма ва мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Мен Аллах Тааланын бүтүн бардык толук болгон сөздөрү менен силердин же болбосо экөөңөрдү бардык шайтандын жамандыктарынан жана көздүн бардык суктануусунан жана бардык көздөрдөн, жаман көздөрдөн сактоосун тилейм деп Аллах Таалага жалбарган. Жана бүгүнкү күндө көпчүлүк ойлонбостон эмне кылып атат? Соцсеттерге баласын өтө жаңы кийинтиппи, же болбосо өтө кооз моменттеринби, же болбосо ар бир учурларда ошого окшогон учурларын коюп атат. Мына ошол коюудан дагы өтө этият болушубуз керек. Себеп дегенде ошондой балага зар болуп жүргөн адамдар көп дагы. Мына ошол зар болбосо дагы баланын сүйкүмдүүлүгүнөн аны эгер деле биз коргобогон болсок эртең менен кизин эмне кылууну баягы балага көз тийип калуусу толук мүмкүн. Жана ал көз тийгенден кийин бала ар түрдүү белгилер болот. Алардын ар түрдүү белгилери болот. Кандай алардын кебирлеринен эскере турган болсок, баланын тынчсыздануусу, анын себепсиз эле дене табынын көтөрүлүүсү, же болбосо түн уйкусунан чочуп ойгонуусу деген сыяктуу аламаттары белгилүү болот. Аламаттарга же болбосо туш болот десек болот.